Мен өзүм Нарын областынын Жумгала районунан боломун. Мектепти мен 1985 жылы бүтүргөм. Анан шаарга окууга тапшырганы келип, бул жактан окуп, бирок ошол окуу жайда бүтүргөн жокмун. Аскердик мөөнөтүмдү өткөрүш үчүн 86-жылы мен армияга жөнөп кеттим. 88-жылы армиядан келдим. Кудай мени чоң сактады, армияда жүргөндө колдоду, коргоду, кырсыктан сактады. Анан мен негизи бала кезимден эле Кудай бар деп ишенчүмүн. Себеби ата-энем Кудай бар экенине ишениччү. Ал убакта албетте атеизм күчүндө эле. Бир күнү мындай бир окуя болду эле да, алигиче эсимде. Мен 8 жаш же 9 жаш болсом керек, же андан улууракмынбы билбейм. Анан мектептен мугалим Кудай жок, Кудай бар болсо ал бизге көрүнмөк. Ошондуктан Кудай бар деп ишенбегиле, биз маймылдан жаралганбыз деп айтканда, мен таң калып үйгө мектептен кийин келип, апама таң калып суроо бердим: "Апа, мугалимдер Кудай жок деп атат. Кудай жокпу? Биз эмне маймылдан жаралдыкпы?" десем, апам: "Алар былжырай берет, алар сүйлөй берет. Жок, Кудай бар балам. Кудайга ишен" деген эле да. Ошол апамдын сөзү, бир эле айткан сөзү мага күч, дем берип, мен Кудайдын бар экенин эч качан, эч убакта атеизм учурунда жашап атсак дагы, эч качан, эч убакта Кудай жок деп эч качан шектенген эмесмин. Кудай бар экенин бала кезимден эле ишенчүмүн. Бирок чоңоюп, аркы беркини түшүнүп, анан турмуш жөнүндө ойлоно баштаганда, мен ошол Кудай жөнүндө абдан көп ойлоно баштадым. Кудай ким? Ал каякта? Эмне үчүн биз ар кайсы тилдерде сүйлөйбүз? Могу көп улуттуу адамдар каяктан келип чыккан деген эле ар кандай суроолорду өзүмө өзүм берип, өзүм менен өзүм сүйлөшүп, анан кээде оюм менен Кудайга суроо берчүмүн. Анан эмне себептен биз кыргызча сыйынбайбыз? Биз кыргыз болгондуктан башка тилди эмне үчүн биз жатташыбыз керек? Кудай ушинтип кыйнайт беле бизди деген суроолорду берип, ошол оюм менен Кудайга көп суроолорду берер элем. Анан армиядан келгенден кийин жашоо бул жакта Кыргызстанда абдан өзгөрүп кетти. Өзүң билесиң, 90-жылдары Союз таркап, кризис аябай катуу болду. Анан ошол дагы менин ошол изденүүмө, Кудайдын чындыгын изденүүмө аябай чоң түрткү болду деп айтсам жаңылышпайм. Анткени себеби нанды очередке туруп, катарга туруп алып калганбыз. Кээ бир азык түлүктөрдү талон менен алып калган учурлар болгон. Ошондой учурларда абдан катуу ойлонгонго туура келди. Албетте мен колунда бар ата-эненин үйүндө чоңойгом. Кудайга шүгүр, ата-энем малдуу, бай десем да болот. Бирок колдо бар болсо деле жүрөктө тынчтык жок эле. Анан мен ошондуктан катуу изденип, катуу ойлонуп, Кудай сен барсың, демек сен бар болсоң, сенин чындыгың да бар да деген ойлор менен жашап келгем. Кыргыз элибиз эми Иса Машаякка ишенем десе эле, буларга тигил жардам берет, буларга акча берет, ошондуктан булар өтүп кетип атат деген сөздөрдү айтышат эмеспи? Мен бул сөзгө такыр эле карама каршы айткым келет. Анткени адамдар, алар ошол ишенип калган адамдар менен эмне себептен ишенип калдың, кантип ишенип калдың деп суроо беришпестен мурда эле алар бизди күнөөлөп киришет эмеспи? Бирок мен антип ойлобойм. Мен жогоруда айтып өтпөдүм, мен ата-энем жакшы жашайт, Кудайга шүгүр, бай, малдары абдан көп. Мага эмне жетпейт? Институтта окудум, бир эмес эки. Ошол жактан да көп ойлонгом. Эмне үчүн алдым жуттумдар көп? Эмне үчүн коррупция? Эмне себептен жакшы окугандар окуп өтпөй калат дагы, жаман окугандар окуп өтүп кетет? Эмне үчүн экзаменден кулатышат? Кулап калсаң, экзамен бере албасаң акча беришиң керек. Тааныштарга барганды абдан жаман көрөр элем. Ошентип окууну аягына чыгарбай койдум да. Эми ал убакта мен аларды күнөөлөбөйм. Мен күнөөм өзүмдү эле күнөөлөйм, себеби мен жаштык кылып, баягы учурунда көп жакшы маани бербей койгом окууга. Бирок Кудайга шүгүр, мен эч качан, эч убакта өкүнбөйм.
бирок ошол кыйынчылыктар, ошол ойлонуум, менин ошол изденүүм Кудайдын чындыгына алып келди. Анан 92-жылы ошол мага өзүмдүн агам эле айтып калды, мен чогулушка барып келдим, кыргыздар чогулат экен, анан кыргызча сыйнат экен деди. Ал абдан кеч келди, түнкү 12-де. Анан мен ага суроо берип, кандайча кыргыздар кыргызча эле сыйнат деп мага таң калыштуу болду. Анткени себеби биздин каныбызга сиңип калган эмеспи? Кыргыз болсоң деле, баягы мусулман болсоң деле, сен баары бир деле өзүң тилиңе менен эмес, сен арабча сыйынышың керек деген ой бизде жашап калган. Ошондуктан мен дароо эле ал кыргызча сыйындык, алар кыргызча сыйнат экен дегени мага бир таң калыштуу окуя болду да. Анан мага экинчиден абдан жакты. Кыргызча эле сыйнат экен дегени мени абдан таң калтырды. Анткени мен эч качан эч убакта кыргыздар кыргызча сыйнат деген уккан эмесмин. Кыргыздар арабча сыйыныш керек деген жашоо менен жашап келгем да. Анан ошол биринчи жолу укканда алар кыргызча эле сыйнат экен дегени абдан жаккан. Анткени кыргыз болуп жаралган соң, Кудай бизди кыргыз кылып жараткан соң, биз кыргызча эле сыйынсак Кудай угат экен да. Анткени мен мурда берген суроомдун биринчи жообун алдым деп ойлойм да ошондо. Анан мага абдан жакты да, мен да барайынчы деп. Анан агама айтсам, мейли баралы деди дагы. Анан жума күнү мени ээрчитип барды. Анан ал убакта 92-жылдары кыргыздар Новопавловка айылында сыйын үй бар экен. Ошол жерде чогулушчу экен. Анан ошол жерден биз Кызыл Аскерде жашачубуз. Агам экөөбүз туугандарыбыздын үйүндө. Ал да студент, мен да студент болчумун. Анан мен мурда такыр эле башка адам болчумун. Үйдөн чыкканда эле шаарды көздөй жөнөчүмүн. Баягы мурда сен билесиңби билбейм, сары автобустар жүрчү да. Анан ошо автобустарга түшүп алып, анан багыт алып, же досторго, же жатаканага, же кыздарга, же дискотекага бара жатканда көчөдө турган сары бочкаларды көрүп калсам түшүп калар элем да. Анткени азыркыдай эмес, ал убакта сары бочкалар ар кайсы жерде турчу. Ал сары бочкаларды айтканда мурдакылар дароо эле түшүнөт. Ал сары бочкалар аркылуу биз пиво сатып иччүбүз. Катарга туруп алып, анан ошол пиво ичип, шаан шөкөт менен жашап, бийлеп, дискотекага барып алып, жашмын, гүлдөп алайын, ойноп алайын, жыргап алайын, өлгөндө көрөбүз, эл көргөндү көрөбүз деген ой менен жашачумун. Көрсө бул шайтандын ою экен да. Анан ошентип жашап жүргөн күндөрдүн биринде жанагынтип агам ошол кыргыздар чогулган жерге барып келдим. Алар кыргызча чогулат экен, кыргызча эле сыйнат экен, кыргызча чогулуш экен дегени аябай мени таң калтырып, анан барып калып атпаймынбы. Анан ошол остановкага келип, троллейбус күтүп, ошол күнү чогулушка барар күнү эмнегедир ошол чогулушка баргым келип, агамды ээрчип алып бардым. Троллейбуска түшсөк эле көптөгөн жаштар экен. Анан менин агам бүт баары менен эле учурашып чыкты да. Автобустун ичиндегилер менен. Маршрутканын троллейбустун ичинен. Экөөбүз түштүк да. Кызыл Аскер остановкасынан, тиги Новопавловканы көздөй. Анан троллейбуска түшсөм эле менин агам кыдырып кетти. Түшкөндөн баштап эле башына чейин барып кайра келди. Бүт баары менен учурашып чыкты. Анан мен таң калып коем, бул каяктан тааныйт булардын баардыгын деп. Көрсө ошол же троллейбуста бара жаткандардын баардыгы чогулушка бара жаткан экен да. Алар ошол троллейбуска отуруп алып, көптөрү жаштар болчу. Анан троллейбустан түштүк Киркомстромдон. Анан түшкөндө эле менин агам айтты окшойт, менин иним да келатат чогулушка деп. Анан баары эмес, эми көпчүлүгү келип мени менен таанышып, жүздөрү бир башкача учурашышты да. Анан абдан таң калдым. Анан бардым. Анан барсак, чогулушуп, ошол кол жайып алып эле кыргызча эле сыйнап аткан экен, бир 20-30 адам. Жаштар экен көбүнчөсү. Анан ошол жерден эле анан баягы кыргызча сыйынышты алакан жайып алып эле. Анан экинчи мага жаккан ошол болду. Кыргызча сыйнап атышат. Түшүнүктүү бардыгы. Айткан сөздөрү, ыйык китеп окугандары бүт түшүнүктүү. Суроо берсең жооп бергендери түшүнүктүү кылып эле кыргызча эле Кудайга кайрылып атышат. Анан мен абдан таң калып, анан аябай жагып калды. Ошол жака бара баштадым. Албетте менин башымды эч ким айландырган жок. Анан мага ошол чогулуштан кийин
Лукадан жазылган жакшы кабар деген ошол Луканын кабарынан китеп беришти кичинекей. Анан мен үйгө алып келип алып анан бир жумада эле окуп койдум ал китепти. Таң калыштуусу мен мурда үйгө токточу эмесмин да. Анан мени болсо эми эчтеке кызыктырбай баштады. Ошол Кудайдын сөзүн гана окуп, анан ошо суроолорумду берип, анан баягы дискотека, жаман жака басуу деген менде токтой баштады. Менде көп суроолор бар эле. Анан ошол суроолорду бирден бергенде анан алар жооп беришчү да. Таң калчумун, булар каяктан бул жоопторду билишет деп. Көрсө алар ошол Кудайдын сөзүндө жазылган Инжилди окуп, ошол Инжилдин айтылган сөздөрүн эле бизге айтып берип аткан экен да. Анан мен ушундай ыраазы болуп чыгам. Көп мен айттым го жана менде көп суроолор бар эле депчи. Эмне үчүн биз жатташыбыз керек деген суроого дагы жооп алдым. Жаттоонун кереги жок экен да, көрсөчү. Башка тилди. Кыргызды Кудай кыргыз кылып жаратып койгон соң, кыргызча сыйынсаң эле угат экен да. Ошол жерден мага айтып беришти. Мен ойлорум, Кудайга берген мурдакы көп суроолорумду алар мага жооп берип атышты да. Жооп алдыңыз. Ага. Анан мен абдан таң калдым. Анан ушунчалык баргым келип, анан суроолор көп, анан суроолорго жооп аласың. Анан багы көрсө Инжилде жазылган экен да, издеген адам табат. Сураганга Кудай ачылып берет дептир да. Анан мен издептирмин, аябай катуу издегем чынында. Мен мурдакы жашоомдо армиядан келгенден кийин албарсты баса баштаган. Албарсты баса баштаганда мен бул эмне экенин билчү эмесмин. Анан биздин агалар, аталар айтып калар эле, албарсты бул жамандыкка баспайт, бул жакшылыкка басат. Мындан коркпош керек деп коёр эле да. Анан деп мен аны көп эле жолу укчумун. Бирок ошол армиядан келгенден кийин мени албарсты басканда ал баягы адамды муунтат. Дем ала албай каласың. Уктап атканда ушундай бир кызуу уктап атканда мойнуңан баягы коколоп муунтат да. Ошондо дем ала албай кыйналасың. Анан көп ойлондум, бул эмнеге минтет, эмне үчүн албарсты басат деп. Ушуга дагы көп ишенчмин да, албарсты басат, жакшылыкка басат дегенде. Анан кийин түшүндүм мен Иса Машаякка ишенип калгандан кийин бул албарсты ким экенин. Анан ошондо мен жана жаңы барып атканда көп суроолор менен келип, дароо эле мен Иса Машаякты кабыл алып калган жокмун. Инжилдеги сөздөрдү изилдеп көпкө окудум. Анан кийин суроолорду бере баштадым. Анан алар жооп бере баштады. Ал мен суроо берген жоопторума алар канааттандырырлык жооп бере баштады да, жоопторду айтып. Анан мен аябай таң калдым. Анан ошол албарсты жөнүндө дагы суроо бердим да. Мен албарсты басат, кыйналам, түндө кээде корком. Бул каяктан, бул жакшылыкка басабы деген суроолорду бердим да. Анан тигил жактагы машаякчылар ала мага эң сонун кылып түшүндүрүп беришти да. Албарсты бул шайтандын жин перилери деди да. Эч качан албарсты ал жакшылыкка баспайт. Анткени ал шайтанга кызмат кылат, шайтандын жин перилеринин бири. Ошондуктан сен бошонушуң үчүн Исага гана кайрылышың керек. Иса Машаяк гана албарстыдан бошотот деди да. Анан билесиңби, мен ошондо кадимкидей кубанып жооп алгандай болдум да. Анан бирок Иса Машаякка сыйынып көргөн эмесмин эч качан. Иса Машаякты болсо орустардыкы дечимин. Иса Машаяк жөнүндө мен уккан да эмесмин, Библия китеп бар экенин да эч качан уккан эмесмин. Мага Иса жөнүндө эч ким күйлөндүргөн да эмес. Анан мен ошондо биринчи жолу Иса жөнүндө ука баштадым. Исага ишенет дегендер деле мен жанагы Токтогул көчөсүндөгү биздин Жибек жолу Тоголок Молдо көчөсүндөгү чиркөөнү элестетчүмүн. Исага ишенет десе эле ооба православдык чиркөөнү элестетип эле Исага ишенет десе эле чокунат деп ойлочумун. Новополовкадагы кыргыздар, ал жактагы сыйын үйдөгүлөр барып аткандар чокунбайт экен алар. Кол жайып алып эле кыргызча сыйынышат экен. Анан кийин мен ошол жерден Иса Машаяк шайтанды жеңген, Иса Машаяк гана албарстыдан бошото алат деген укканда кадимкидей жеңилдедим. Менин үстүмөн бир жүктү алып салгандай болду. Алигиче мен ал убакта мен Исага ишенип тоо кыла эле келем, Исаны кабыл ала эле келем. Бирок эмнегедир жеңилдеп баштадым да. Барган сайын суроо берем, суроо берген сайын алар жооп берет. Ошол жооп берген сайын мен жеңилдейм да. Суроомо жооп алган сайын жеңилдеп баштадым. Анан ойлоно баштадым, демек бул Иса Машаяк чындык турбайбы? Мен Иса Машаяк десе эле орустуку дечимин да. Бул орустардын кудайы дечимин. Анан ал жактан алар түшүндүрүп берди, Иса Машаяк орустук эмес.
ал баардыгыбыздын куткаруучубуз, ушул дүйнөгө адам болуп келген Кудай. Ал шайтандын башын тебелеп, шайтанды айкашкан жыгачта жеңген, биздин күнөөбүздү ал мойнуна алган, ал өлүмдү жеңген, ал шайтанды жеңген. Кыргызча сыйынсаң эле ал сени угат, ал тирүү, ал сени сүйөт деп эле айта башташты да. Анан мага ошол сөздөр жагымдуу болуп, анткени Кудай сени сүйөт деп эч ким эч убакта мага айткан эмес да. Анан Кудай сенин атаң, ал биздин жараткан жаратуучубуз, ал бизди сүйөт деген сөздөрдү укканда ушундай кубанып, жаным тынчтанып, шаттана баштадым. Албетте анан жаның кубанып, Кудайдын сөзүн кабыл алып атса, анан кубанып барасың да. Анан мени ошол баягы мурдакы жашоо кызыктырбай, пиво кызыктырбай калды, дискотека, жана шаан шөкөт жашоо, ресторан мени кызыктырбай калды дагы. Анан мен мурдакы досторум менден уже башкача айтканда мурдакы досторум менден четтей башташты. Сен туура эмес жака барып атасың деп. А бирок мен жүрөгүмдө сезип эле билип турдум мен туура жака барып аткандыгымды. Анан ошол жака барып, бир күнү ошол барып жүргөм, бирок Иса Машаякты кабыл алып тоба кыла эле келем. Апрель айлары болчу, жылуу күн жылып калган эле. Анан бир күнү эле мен уктап жаткам. Коридор болсо, коридордун свети күйүп турган эле. Анан түнкү бир 12-1 болуп калса керек эле. Анан мен уктап жатсам эле албарсты басты. Бирок мен ошол жанагы чогулушка барып атканда албарсты эми басса мен эмне кылышым керек деп сурагам да. Анан алар айтып беришкен да. Албарсты келип басса, анда коркпой эле Иса Машаяк, Иса, сен куткаруучу Кудайсың, сен шайтанды жеңгенсиң, албарсты сен шайтансың, чыгып кет, Исанын ысымынан буйрук берем деп буйрук берсең, шайтан качып кетет, анткени ал жеңилген деп айтышты да. Бирок сен бул сөздү ишеним менен айтышың керек деген эле да. Анан ошол айткан алардын кеңештери менин эсимде калып калыптыр. Анан ошол мен айтып өттүм го, ошол апрель айларында Исаны тоба кылып кабыл ала элекмин, бирок чогулуштарга барып жүргөм, изилдеп жүргөн күндөрүм болчу. Анан бир күнү эле ошол апрель айынын башталышы эле жатсам эле албарсты басып калды. Түнкү 12-1 эле. Анан албарсты басканда муунтуп кыйнай баштады. Бирок билесиңби, менин акылым иштеп турду да, мурдакыдай корккон жокмун. Оюм менен ага айттым. Албарсты, сен шайтансың. Иса Машаяк сени жеңген. Шайтан, сен жеңилгенсиң Исадан. Исанын ысмы менен буйрук кылам. Үйдөн чыгып кет десем эле жок болуп кетти. Анан ошо ойдон уктап калыптырмын. Аябай сонун уктап турмун. Эртең менен турсам эле ушундай көңүлүм тынч, жүрөгүмдө кубаныч эмнегедир. Анан таң калып коем да. Демек Иса жооп берет турбайбы? Мен сыйынганда оюм менен эле сыйынып койсом, ал жооп берди деп таң калдым да. Анан ого бетер бара баштадым. Жанагы Иса Машаякка ишенгендерди алдабаптыр да. Алар чын эле айткан турбайбы? Иса чын эле тирүү турбайбы? Ал жооп берет турбайбы деп анан мен ого бетер барганды күчөттүм. Анан ошентип ошондон баштап албарсты жологон жок. Кудайга шүгүр, ушул күнгө чейин ал ким экенин билем. Ошентип мен албарстыдан бошонгом. Иса мени бошоткон да. Анан радио угуучуларга да айткым келер эле. Кыргыз эли көбүнчөсү ошондой кыйноолордо жашашат, албарстыны жакшылыкка басышат деп түшүнүшөт да. Бирок алданбаңыздар. Албарсты бул шайтандын жимперилери. Ошондон бир гана Иса Машаяктын ысмы менен, сиз yüzde туруп эле сиз Иса Машаяктын ысмы менен шайтан кет, жеңилгенсиң деп эле буйрук берсеңиздер, сиздер бошоносуздар. Анан ошентип анан бара баштадым чогулуштарга. Анан күндөрдүн биринде анан мен түшүндүм, мен китеп окудум, мени эч ким Исаны кабыл ал деп кыйнаган жок. Анан мен түшүндүм, Иса Машаяк ушул дүйнөгө адам болуп келип шайтанды жеңгенин түшүндүм. Өлүп 3 күндөн кийин тирилгенине ишендим. Ал Кудай адам болуп жерге келип, ошол бизди шайтандын кулчулугунан, күнөөнүн кулчулугунан бошотконуна ишендим. Көрсө Иса, мен издеп жүргөн Иса, ал орустук эмес эле. Мен издеп жүргөн Иса, ал чындык жана кыргыздардын Кудай экенин түшүндүм да. Анан үйдөн эле Исаны чакырдым, сыйынып эле, ошо апрель айларында. Анан мен түшүнгөндөн кийин, Иса Кудай экенин билгенден кийин, Иса Кудай экенине ишенгенден кийин мен үйдөн эле чөгөлөп алып эле анан сыйынган болчумун. Кыргызча эле. Иса Машаяк, сен Кудайсың. Мен сага ишенем. Сен адам болуп келген, жерге адам болуп келген Кудай сен экенсиң. Сен менин Кудайым экенсиң. Мен эми ишендим, мен эми түшүндүм. Мени куткар.
мен күнөөкөрмүн, мен сага кайрылам, мени кечир жана түбөлүк өмүргө ээ кыл дегенден баштап Иса менин жүрөгүмдү ээледи. Мен түбөлүк өмүргө ээ болдум. Анан ошол күндөн баштап сыйынып чөгөлөп Исанын ысмын чакыргандан баштап мен шайтандын кулчулугунан бошондум, күнөөдөн арылдым. Анткени себеби Инжилде жазылып турат, китепте ким Исага ишенсе, ал түбөлүк өмүргө ээ болот, күнөөлөрү кечирилет деп жазылып турат. Жана сотко келбейт дейт. Жакан жазган жакшы кабарда 5-бөлүм 24-аятта айтылып атат да. Кимде ким Исага ишенсе, ал сотко келбейт дейт. Анан мен ошол Кудайдын сөзүн окуп, анан сүйлөшө баштадым. Анан чын эле ал алдамчы эмес, ал Кудай, Исага ишенген адам эч качан сотко келбейт жана эч качан тозокко барбайт. Анткени бул сөздөрдү Иса Машаяк өзү адам болуп келген Кудай айткан. Ошондуктан мен дагы ошо радио угуучуларга айткым келет эле да. Ар кимди уга бербесеңиздер экен. Анткени бүгүнкү күндө жалган окутуулар көп, динчил адамдар абдан көп, алар алдап коюшат. Анткени себеби алар өздөрү алданып калган. Ошондуктан силер дагы кыргызча эле Кудайга сыйынсаңар болот. Кудай, сен каяктасың? Сенин чындыгың каякта? Эгерде сенин чындыгың Иса Машаяк ошол болсо, Иса Машаяк Кудай болуп туруп, адам болуп ушул дүйнөгө келген болсо, анда мага ачылып берчи, анда мага жардам берчи, анда мага ушул сыйынымды угуп жооп берчи десеңиздер эле, ал тирүү, ал мага жооп бергендей эле сиздерге жооп берет. Ошол Исага ишенип, тоба кылып, Исаны жүрөгүм менен кабыл алып сыйынган күндөн баштап менин жашоом абдан өзгөрдү. Мурда мен орусча сөгүнчүмүн, дароо эле сөгүнгөнүм калды. Жана мен башында айтып өтпөдүм бе, пиволарды жакшы көрчүмүн, арак ичип бузулуп бара жаткан элем. Бирок мени Кудай ошондой жаман жолдордон сактап калды. Дароо эле мен арак ичкенди, пиво ичкенди токтоттум. Анткени Инжилде бул аракечтик күнөө экенин Иса мага түшүндүрүп айтып берди. Ошол күндөн баштап ушул күнгө чейин мен эч качан эч убакта аракты оозума ала элекмин. Жашоом абдан өзгөрдү. Ата энем бүгүнкү күндө деле алар мага каршы эмес, бирок алар кубанышат менин өзгөргөнүмдү алар көрүштү. Анткени мурда кандай болуп, туура эмес жолдо бара жаткандыгымды билишет. Анан мен адам болуп, туура жолго келип, өзгөргөнүмдү көргөндөн кийин алар эчтеке деп айта алышпай калды. Бир адам патриот экен деп айтсам да болот да. Ал бала кезинде эле мындай деп ой жүгүртүп, алдыга максат коюптур да. Мен дүйнөнү өзгөртсөм аябай жакшы болот эле деп үмүттөнчү экен. Анан убакыт өтөт, жылдар өтөт. Анан 18 жаш, 20 жашка келгенде ал окуу жайга өтөт. Анан ал окуу жай окуп атып, эмнегедир баягы бала кезиндеги алдыга койгон максаты өзгөрө баштайт. Анткени ал мындай деп ойлойт да: кап, мен дүйнөнү өзгөртө албайт экенмин. Бирок мен өзүмдүн эле өлкөмдү өзгөртсөм гана деген максат менен жашап калат да. Айлар өтөт, жылдар өтөт. Ошентип ал үйлөнөт. Анан үйлөнгөндөн кийин ал баягы максатына дагы жетпей калат. Өзүмдүн эле өлкөмдү өзгөртсөм гана деп максат койбоду беле. Анан ошол үйлөнгөндөн кийин ал түшүнөт өзүнүн максатына жете албай калганын. Ошентип анан ал иштеп баштайт, анан пенсияга чыгат. Анан бир күнү анын максаты кайрадан өзгөрөт. Кап, мен дүйнөнү өзгөртө алган жокмун. Мен өзүмдүн өлкөмдү да өзгөртө алган жокмун. Бирок мен өзүмдүн үй бүлөмдү гана өзгөртсөм гана деген экен да. Үй бүлөмдү да өзгөртө албадым деп. Анан күндөр өтөт, жылдар өтөт, анан ал жашы өтүп, өлүм алдында төшөктө жаткан болот. Анан ошо өлүм алдында төшөктө жатып, анан ал артка ой жүгүртүп, бала кездеги максатын, кыялын эстеп, анан ошол кыялдар аткарылбай калганына өкүнүп, анан мындай деген ойго келет да. Башкача айтканда, мындай деген жыйынтыкка келет: мен дүйнөнү өзгөртө албадым. Андан кийин мен өлкөмдү өзгөрткүм келип, өлкөмдү да өзгөртө албадым. Анан анысас келгенсип мен үй бүлөмдү дагы өзгөртө албадым. Кыялданчу элем, бирок үй бүлөмдү да өзгөртө албадым. Ата канат, мен өзүмдү эле гана өзгөртсөм гана деген экен. Эгерде мен өзүм өзгөрсөм, анда менин үй бүлөм да өзгөрмөк турбайбы? Анан кийин менин үй бүлөм өлкөнү өзгөрткөнгө үй бүлөм анан мага жардам бермек экен. Анан бара биз өлкөбүз өзгөрсө, анда биз дүйнөгө таасир этмек экенбиз деп өкүнгөн экен. Ошондуктан урматтуу радио угуучулар, мен патриот адаммын, патриотмун деп айта алам. Анткени элимдин өзгөрүшүн каалайм. Ал эми өлкөбүз өзгөрүшүн кааласак, анда биз өлкөбүздү өзгөртөрдөн мурда
өзүбүздү өзгөртүшүбүз керек. А бирок кантип өзгөртөбүз өзүбүздү? Биз өзүбүздөн баштап өзүбүз өзгөрүшүбүз үчүн эмне керек? Бизге бир гана Иса Машаяк керек. Ал гана сени өзгөртө алат. Ал гана сизди өзгөртүп, ал гана сизге жакшы, жаңы жашоо бере алат. Ошондо сиз өзгөрөсүз, сиздин өзгөргөнүңүздү көргөн ата энеңиз өзгөрөт. Жана сиздин өзгөргөнүңүздү көргөн үй бүлөңүз өзгөрөт. Эгерде сиз үй бүлөңүз менен өзгөрсөңүз, анда биздин өлкө өзгөрөт. Ошентип биз башка өлкөлөргө таасир эте алат элек да. Менин максатым, менин кыялым, мамиле кетибиз өзгөрсө деп каалап келем жана сыйынам.